мени тепкилеп, сөгүп, жаман көрүп аткандарга мындай да, балким азыр мен көзүңөргө жаман көрүнүп аткандыр. Мына эртең менен турдуңар, ачсаңар эле Сагынбаева жана бирдемелерди, силерге жакпаган бирдемелерди сүйлөп атат. Бирок чынында адам бул дүйнөдө эч кимге, эч нерсеге толугу менен ишенбеш керек. Менин гана оюм туура, мен жашаган жашоо туура, мен айткан сөз туура деп дагы айтпаш керек. Мисалы, мен антип айтпайм. Эгерде бирөөнү контролдойм, бирөөнү жаман сөз менен жакшы жолго салам, бирөөнү басмырлап акылына келтирем десеңер, силер мен бул жашоону контролдойм деген ой менен жашайсыңар да, өзүңөрдү өзүңөр дайыма монтип аябай мындай жаман абалда алып жүрөсүңөр. Ошо менен жашооңор начарлайт. Ошо менен барып мурдуңар менен бир кошунаңарга тиесиңер, аялыңарга, күйөөңөргө, кайненеңерге, балаңарга. Анткени ошончо жаман ойлор, жаман сөздөр бар адамдар ичинде дагы негатив нерселер толтура. Ал негатив жалаң мага гана эмес, ал негатив толугу өлкөдөгү болгон нерсеге төгүлөт. Ошон үчүн биз айтабыз да, кыргыздар аябай негативибиз көп депчи. Ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсү менен иштеп, ошол негативди чыгарып, жок кылып, ар бир адамдын оюн кабыл алып, түшүнгөнгө аракет кылса, биз бейиште жашап калабыз. Биринчи ирет ошол бейиште ар бир адам өзү жашайт. Бейишти асмандан таппай, тиги дүйнөдөн таппай, ушул дүйнөдө табыш керек деген ушул адамдарга тиешелүү. Бейишти өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдөн издеп көргүлө. Муфтият деген бул башкаруучу орган. Ал өзүнүн ишин кылып атат. Мисалы, муфтиятка таарынчу эч бир жок. Кантип биз бийликке таарынабыз. Бирок мен постта жазгам, чындык жалбайт. Эмне болсо да маселе калат. Тескерисинче мен муфтиятка кайрылуу жасагым келет. Бир четинен мени байкаганына сүйүндүм да. Жана андай ызычуу болбосо мени байкамак эмес. Мени байкап, мен ушундай орчундуу маселеге көңүл бурдурганына сүйүндүм. Анткени бул чын эле орчундуу маселелер. Балким чын эле муфтияттын жумушу көп, ал үстүндө турат да, көп нерсени көрбөйт, астыда эмне болуп аткан көрбөйт деп түшүнбөйт да, көрбөй калышы мүмкүн. Бирок астыда укмуш болуп атат. Ошол укмуш нерселерди жеткирейин деп курс алып барам. Ошондо мен эмне байкадым? Өтө ошо биздин коомдо караңгы адамдар көп экен. Анан ушул караңгы адамдар диндин агрессивдүү багыттарына кирип бараткандары мен аябай ойлонуп турдум. Мисалы, айымдар мага көп жазышат. Күйөөм мени мажбурлап жоолук кийгизип атат. Мен кийгим келбейт, бирок сен деген жоолук кийбесең ыймансыз аял болуп атасың. Сенин мындай кийингениң жакпайт, сенин андай кийингениң жакпайт деп. Анан жоолук кийгенден кийин экинчи аял алам деп чыгып атат. Бул маселе баары эле билет, экинчи аял маселеси бизде аябай чоң. Мисалы, азыр ага мындай мыйзамсыз деп эсептелет ал нерсе, бирок баары ал бар. Аны жашырып жоктоп албайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол караңгы адамдарга дагы биздин кээ бир адамдарыбыз, мисалы, мен бир модуну көрдүм да YouTube'да. Ачык эле чакырып атат, психологдорго барбагыла, динден башка нерсени окубагыла, илим албагыла. Мына илим жалаң гана динде деген ачык эле чакыруулар болот. Дагы бир айым, мына айымдар барбагыла, окубагыла, ислам динин гана окугула, башка билим албагыла деп дагы, мисалы, ошо бир коучтардан уктум да. Бул деген туура эмес нерсе да. Мисалы, караңгы адам динге кирсе, анан туура эмес дин багытына түшсө, ал ошол жерден эмнени көрөт? Ал дин, ыйман, бийик нерселерди көрмөк беле. Ал бири-бириңе жамандык кылба дегенди укмак беле. Ал жаман сүйлөбө дегенди укмак беле. Мисалы, мага личка мал, эшек деп жазып аткандар, ошолор диндегилерби? Жок. Эмесине баракчасына кирсең, Аллаху акбар, Аллах ыйман, бии бу деп жазып турат да. Аял деген мындай болуш керек деген. Ошол нерсе ойлондурду мени. Демек,
караңгы адамдарга, аң сезим өсө элек адамдарга сөзсүз билим бериш керек. Ошол эле медреселерде кыздарга, балдарга билим бериш керек. Жана диний чогулуштарда окумуштуу, күчтүү теологдорду койсо, жанагындай нерселерге муктуят кыюу салса деп ойлойм да, илимди албагыла, жаман гана дин менен жашагыла деген нерсени. Анткени караңгы адам анан туура эмес жакка да түшүп калса, ал ошол динди курал кылып алышы мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Көрүп атабыз ошол эле Афганистанды. Анан дагы бир нерсени айтайын дегем. Мен китеп жазгам. Кыз бакыр деген Ж деген. Ичинде медицина жөнүндө көбүнчө билим, кантип ден соолугун кантип текшериш керек, кантип жанагындай төшөк сырлары бар, сырткы келбетин жакшыртуу, психологиялык жактан аял өзүн өнүктүрүп, кантип өстүрүш керек, кантип өзүнө мотивация бериш керек. Ошол китеп чыкканда бир моодоке менен байланышып, моодо бала, жакшы бала, жаш бала. Айнура китебиңизди сатып берейин деди. Анан мейли дедим, давай сатып бер деп. Анан башында 2000 экземплярды өзү эле сатты. Анан келип айтты, Айнура, билесизби, азыр көбүнчө китеп дүкөндөрү жаман диний багыттагы китептер сатат. Илим жактан көбүнчө жок. Биздикилер аз келгенсип, Казакстандагы диний китептерди алып келип колдоруп сатышат. Мен аны билгенден кийин биринчиден таң калдым. Экинчиден ошол бала айтты да, Айнура, көп адамдар ошо модо чалыштар сатат экен, модо деп айталы, модо чалыштар. Айнура, сагын китеп сатпайбыз, биз андай китеп сатпайбыз деп коюшту. Эмне себептен десем, динге туура келбейт. Же болбосо китепте дин жөнүндө бир да сөз жок. Бир дагы сөз жок. Аялдын эркиндиги, аялдын ой жүгүртүүсү, аялдын ден соолугу гана. Үй бүлө максаттары десем, анан экинчи экөөбүз жолугуштан айттым, дагы сатып бересиңизби? Жок, мага тыюу салынды, мен сата албайм дедим. Анан өзүбүз сатканга аракет кылдык. Мисалы, Дордойдо чоң китеп саткан оптовый точкалар бар экен, анда менин жардамчым барса, жок, биз мындай китеп сатпайбыз деп. Анан сакалчан кишилер. Демек эмне? Бул басмырлоо да. Туурабы? Бул басмырлоо. Бул ошол тараптан радикалдуу багыттарга түшкөн адамдардын тарабынан өзүнүн манипуляцияларын киргизүү үчүн бизди, окумуштууларды, врачтарды жана башка илимий адамдарды басмырлоо. Мен ошого да аябай жинекем, өтө жинекем. Жолчан айымдар келип туруп мынтип кармап туруп, бул жаман китеп деп. Анткени айтылган да алар, айтылган. Бул дагы туура эмес да. Канчалык аялдар, эркектер көп билим алса, ошончолук динди туура түшүнөт. Ошончолук мен мисалы, мени динге каршы эмес, мени динди бурмалайт деп. Балким мен бир жерден туура эмес сүйлөп алыптым, жана күнөө деген сөздү туура эмес айтып алдым. Мына мени динге киришип атат деп жаман көрүшөт, бирок эмне үчүн ошол жанагы мен диндемин дегендер илимге киришет, медицинага киришет. Илимди албагыла деп айтууга кандай акысы бар? Муфтият ошолорду карап берип койсун. Мен кайрылуум, өкүнүчүм, чын айтканда жалынам да муфтиятка. Анткени биздин келечегибиз биздин жаштарда. Биздин жаштар каяктан алат билимди? Мисалы, региондогу кыз, айылдагы кыз интернеттен алат, а интернетте жалаң. Жол ки, динге кел, ыймандуу бол, а илим каякта? Илим жок. Китеп дүкөнүнө барса, жалаң аялды басмырлаган китептер. Аял деген мындай болуш керек, аял деген тигиндей болуш керек деген китептер. Медицинага да киришет, мына азыр эмдөөлөр болуп кетти. Эмдөөлөр болбосо, биз кайра баягы кор, чума, муштудай адам көрбөгөн инфекция учурларына барабыз. Эпидемияларга барабыз. Мен аны врач катары түшүндүрүп бере албай атам. Ошон үчүн сиздин күчүңүз жетпей атат. Менин күчүм жетпейт. Ошон үчүн мен дагы жөн адам эмесмин да, Кудайдын бир адаммын да. Мен аркылуу ошол муфтият көрсүн, бийлик көрсүн, эл уксун деп атам. Мен аркылуу мен өзүмө ошол нерсени салды, мен тепки жедим, мен уруш жедим, мен баарына туруктуу болуп туруп бердим, баш ийдим, бирок мен айтып атам да. Суранычы ошону кылып берели, ошону карап береличи деп. Анан дагы бир нерсе, мен мисалы намаз окуу деп жана эме чыгып кетти да. Мен эмне үчүн аны айттым? Мен ой жок, 5 маал намаз окубагыла деген жокмун да. Мен айттым. Мага мынтип жазышат да, шылат менен намаз окуса болобу, кирпик менен намаз окуса болобу, светтик кийим менен жүрсө болобу, макияж койсо болобу. Мен болгону гана ооба болот дедим. Болот, анткени
динге бараткан адам дароо барбайт да. Акырындап. Акырындык менен барат. Дароо 5-чи скоростька койбойт да, 1-чи скоростька коет. Анан ошону туура жолдон айлантып кайра туура эмес сөздөрдү айтып, жок андай эмес. Өтө көп басмырлоо болуп атат, өтө көп жоктоолор болуп атат. Көп айымдар ошодон тескерисинче динден башын тартып атат. Мага мындай кереги жок. Мен мисалы ошону түшүндүргөндөн кийин көп айымдар мен намазга келем деп коюшат. Сонун турбай, анда мен да келем, анда мен да окуйм деп коюшат. Мен бир жолу бир мечитке баргам, дем салдырган жаш бала экен, молду анан дем салдырып унутатсам коомду карап эже ада тырмаңыз, мен намаз өтпөйт дегенде эле жүрөгүм түштү да. Монтип жаман болуп калдым да. Ошол молдочу келип отурсуң, жакшы. Намаз жөнүндө сурагам мен. Намаз мындай болду десе. Биринчи ирет намаз жакшы болду, тиги деп айткан жок. Ада тырмаң мен өтпөйт деп койду. Мен дароо экинчи ал мечитке дагы, ал молдого дагы баргым келбей калды. Дароо мындай жүрөгүм кайтты да бул нерсе. Кой мен өзүм эле изилдейм, өзүм эле окуйм деп ойлодум, окуп изилдеп баштадым. Анан көп нерсени түшүнө баштадым. Балким мен динди жакшы түшүнө элем. Бирок биз светтик өлкөдө жашап атабыз. Мен айтууга укугум бар. Ошондо сиз медициналык көз караштан айтып атасыз көп нерсени. Наука жана билим жана медицина жактан айтып атам. Балким чын эле күнөө деген сөзүн туура эмес, зына эмес деген туура эмес. Ар бир адам өзүнүн ишин кылыш керек да. Бирок анда ошо диний багытында жүргөн адамдар дагы медицинага, илимге дагы мындай башкача көз карашта караса жакшы болмок да. Дагы мындай баарыбыз макулдашып Кыргызстандын өнүгүүсүн алып барсак жакшы болмок. Өнүгүү кимде? Өнүгүү жаштарда. Туурабы? Мен ошо медицина жактан көбүрөөк айтам. Мына айтып атпайсызбы, китеп жазган китебимди дагы ушундай четке кагышты депчи, динге туура келбейт экен, каршы аялдарды бир туура эмес жакка багыттайт экен деп. Анан акыркы ушул билдирүүлөрүңүздө дагы баягы жаштарды зынага түртүп атат, адеп ахлагын бурмалап атат, бузуп атат деген нерселерди айтышат да. Ушундай реакция болуп кетет деген мындай сизде бир элес болду эле. Бул жок, бул болгон эмес, анткени буга чейин Сиз кабыл алат деп ойлогонсуз баарын эле? Жок, мен деген жеке кичинекей блог алып барам. Акта TikTok'то 52 000 подписчик. Ошо төшөк маданиятына кызыккан, төшөк тууралуу маалымат алам дегендер. Бул нерсе эмне себептен чыкты? Бул нерсе мен ошо динди көтөрүп баштагандан баштап, ошо туура эмес багыттагы адамдар мени байкап калышты дагы. Бул элдин башын буруп атат, бул элди илимге үйрөтүп атат, ой бул элдин көзүн ачып атат деп ызы-чуу салып башташты дагы. Анан тиктогумду таап, ошону таап чыгышты. Касып. Мен аны зынага барсын деген жокмун. Мен аны баарыңар, ой болду баарыңар кыздарга барбы, кыздар келе деп айткан жок. Жок, бул медицина жактан каралган нерсе. Мисалы, мен врачка баргам. Эмнени изилдедим? Эмне үчүн өлкөлөрдө педофилдер жана садисттер? Эмне себептен? Азыр бизде да зомбулук көп болот. Канчалык коом жалп болсо, ошончолук кабар көп болот. Канчалык ой кой, барба, айтпа деген сайын ошончолук ичинде бул кылып аткан нерселердин баары чыгат экен сырт, жарылып. Мен сексологияны окудум, дагы эле окуп атам. Ошол жерде криминалдык сексология деген бар. Педофилдер эмнеден чыгат экен? Педофилдер мисалы айылдагы бала, сезим өспөй калган, эптеп жүрөт. Анан жыныстык жактан дагы мындай өзү жайыраак болуп калган. Мисалы дейм да, баары андай эмес, кээ бир азыраак болуп калган. Ал эмне кылат? Ал деген мисалы анын жолдоштору эч ак эле тияк-бияка барып, өзүнүн жыныстык каалоолорун кандырып атса, ал дагы эле оюнчук ойноп жүрөт, аны ойлобойт, түп-түз жүрөт, же болбосо мындай кой деп эметпейт. Анан бир нече убакыттан кийин аныкы төшөк маселеси башталат. Анда эмне себептен? Анткени жыныстык орган иштеп туруш керек. Кан жүгүртүү болуп туруш керек, ал машыгып туруш керек. Мына боюна жеткен баланыкы иштеп туруш керек. Иштебей калса, кийин кан тамырлары ичкерип, мышцалар бошоп, турбай жана башка төшөк маселеси пайда болушу мүмкүн. Анан ал бала үйлөнөт деп үйлөнүш керек. Эптеп 1-2 баланы жасайт дагы, ошо аялына нормалдуу сексуалдуу төшөк катнашка каалоосу болбой калат. Потенциясы чыгат. Анан эмне кылат ал? Чийдейт, ачууланат, бирок өзүн алсыз сезет да. Анан кичинекей баланы, кошунанын кызын көргөндө,
аял менен жатканда бир эки жолу болбой калса, аял шылдым да жаман көрөт деп барчынары сен баары болбойт дейт. Анан кошунанын кызын көрөт, кошунанын кичинекей баласын көрөт дагы ошого кабылып баштайт. Эмне үчүн? Анткени ал аксыз. Ал шылдыңдабайт, ал күлбөйт, ага күчү жетпейт. Көрдүңүзбү? Болгону гана биринчи жыныстык жашоодон башталат. Садизм эмнеден башталат? Жана зомбулук. Салып атпайбы? Асел Нагылбаева бетин кескилеп салып. Булар тескерисинче педофилдер мисалы кечирип калган жыныстык өсүүдө кишилер. Булар тескерисинче тез бойго жетип, тез жанагындай кабылуу болгон. Бийик сексуалдуу конституциядагы жигиттер да. Аларга кой болбойт десең эми инстинкт укпайт да. Миң эсе айтсаң да биз чоң адамдар угабыз. Алар уга албайт. Алар гормондор ойнойт. Алар мээли канча иштете албайт, кармай албайт эмоциясын. Анан отуруп порнолорду көрөт. Отуруп жанагындай колу менен мастурбацияларды кылат. Ошенткен сайын туура эмес кылат, көп кылат. Ошенткен сайын мээсинде туура эмес процесстер башталат. Жыныстык мүчөсү дагы туура эмес реакция берет. Ал үйлөнгөндө деле аялына жакшы кабылуусу болбойт. Анткени жанагындай катуу, интенсивдүү, анан порнода кандай гана сүрөттөр бар, кандай гана элестер бар, кандай гана эмоция бар. Ошону нормалдуу жыныстык катнаштан ала албай калат. Анан кимге жини келет? Аялына жини келет. Анткени бул адам өзүнө жоопкерчиликти алып көнгөн эмес. Ал только башка бирөөгө. Нарциссттер, психопаттар ошондой. Мен күнөөлүүмүн деп ойлойт. Мисалы комментарийде миллион жас мал эшек сен тигиндейм деп. Ошолордун баары ошондон чыккан кишилер. Анан ал ким аялына жини келет, аялын атырлат, аялын сабайт, аялын жолук кийдейт, аялын мен каалаганды кыласың дейт, 5-чи аял алам дейт. Акча алып келбейт, бакпайт. Бирок манипуляциялык басым менен издевательство. Мен ошонун баарын көрүп атып кантип айтпайм. Мен Кыргызстандын келечеги жаркын болсун деп атам. Ооба адамдар дин менен жүрсүн, адамдар ыймандуу болсун. Бирок медицинаны билсе, бир эле мына кружканын ар түрдүү тарабы бар. Динди билсе, бир эле кофенин ар түрдүү даамдары бар экенин түшүнөм. Динге биринчи илим аркылуу келсе, адам ак динге келет, туура динге келет. Өлкөнү көтөрө турган, улутту көтөрө турган, ыйманды көтөрө турган динге келет. Билимсиздик болуп, караңгылык болуп туруп адам динге келсе, терроризмге келет. Анан Айнура Сагынбаева дегенде биз медицина жаатындагы адисти элестетебиз. Ошондой адамды көрөбүз да. Сизге келген суроолордо сиз кандай талдайсыз? Мисалы мага мондай суроо келди. Демек, мунун медициналык жактан дагы эмеси бар, диний жактан дагы бар. Мен буга кандай жооп берем деп мындай талдап туруп анан жооп бересизби же заматта эле окуп ошол заматта эле жооп бере бересизби? Эми диний жактан талдай турган өзүнүн адистери бар да, туурабы? Ошон үчүн мен азыр сиздер аркылуу ошо адистерге жеткирейин деп атам. Балким мен тура мен жанагы айтпаймынбы, кээ бир сөздөрдө диний жактан сүйлөп алып, мен ошого деп жооп атам да. Диний жактан мен сүйлөгөнгө акым жок. Аны өзүнүн адамдары сүйлөсүн. Бирок ошол жакта эмне болуп атканын билиш керек да бар. Мисалы мен келип туруп эле муфтият келиңиз, мен сиз менен сүйлөшөм десем сүйлөшмөк беле. Келиңиз, ушундай маселе болуп атат, педофилдер өсүп атат, садисттер өсүп атат, зомбулук өсүп атат. Эмнеден биринчи жыныстык катнаштагы сиздер кызына күнөөдөп атасыңар, абалдардыкы көрдүңөрбү, кийин потенциясына маселе жаралып атат десем мен укмак беле. Укпайт да. Туурабы? Эртең кызыңарды эшикке кое бере албайсыңар. Кызыңар эшикке караңгыда бир 5тен кийин чыга албайт. Эмне үчүн жанагы чыгыш өлкөлөрүндө аял жалгыз баспайт? Жакшы ойлонуп көрсөңөр, эмне үчүн аял дайыма эркек менен болот? Ошонун баарын талдап ойлонуп көрсө эле баары ачык чыгат. Муфтият менен биргелешип бир долбоорбу же бир программа жасайлы деген бир оюңуз, пландарыңыз болдубу? Жакшы болмок. Эгерде ошондой кызматташсак, сонун болмок. Анткени эми муфтият деле биздин бийлигибиз да. Биздин бийлигибиз үчүн биздин эл өнүгүш керек. Биздин эл алдыга кетиш керек, бактылуу болуш керек. Мен үчүн деле ошол. Мен аялдар менен иштеп, биринчи ирет өзүм эмоция алам да, алардын бактылуулугунан, алардын ой бүлө менен жараштым, күйөөм менен сонун болуп калдым деген сөздөрүнөн жакшы эмоция алып мен да өсөм.
муфтият менен мен аябай жакшы иштешим керек деп ойлойм. Демек сиз ушундай нерсени иштеп чыкканга долбоор же программага даярданганга макулсуз. Макулмун? Албетте. Кандай сунуштарды берет элеңиз? Биринчи ирет көзөмөлдөн сунуштайт элем да. Эмне болуп атат ал жакта, ким эмне сүйлөп атат, өзүнүн пабликтеринен кандай чакырык менен чыгып атат. Экинчиден билимди киргизүүгө сунуштамак. Ошол эле медреселерге, ошол эле мына айымдар чогулуп бири-бирине билим окутушат экен, устазалар окутушат экен, ошол жерге эле биринчиден ошол окутуп аткан адамдардын деңгээлин ошондой эле жогорку билимдүү болуш керек. Жана башка бир экзамендерден өткөрсө, сүйлөй турган сөздөрүн талдап сүйлөсө, мына мени тыгып ачпайбы, сен коомчулукка чыгып сүйлөгөн адамсың деп. Алар деле ошондой да, алардын өзүнүн коому бар. Мага окшоп миллиондогон аудиториясы жок болсо да өзүнүн коому бар, артынан ээрчи турган кишилери бар. Ошолорду караса, анан мисалы ошол кийимди деле мени жакшы түшүнбөгөндөр бар, жоолукка каршы, анан тиги жок, бирок жоолукту мода кылбаш керек. Жоолукту эптеп күйөөгө тием деп же болбосо мен ошо жоолукка кирсем эле болду, мен ыйык болуп калам. Эркектер ушинтип ойлойт экен, жоолукта жүргөн айым бул деген ыймандуу айым. Менин көрүшүмчө мына ыймандуусу да бар, ыймансызы дагы болуп турат. Биздер үчүн мисалы светтик аялдар үчүн акыркы убакта мындай моралдык басмырлоо болгондой болуп атат да. Балки мен ошондон жарылып чыктым да. Сенин жоолугуң жок, сен демек мындай жамансың, сен ыймандуу эмессиң, сен мусулман эмессиң деп ошондой болуп атат да. Мен айтылган жери да бар, көз караш менен да билдирген жери бар. Ошон үчүн дагы мен биринчи ирет ниет, Кудайга ишенүү, дин деген жүрөктө болуш керек, Кудай деген жүрөктө болуш керек. Чын жүрөгүбүз менен, таза ниетибиз менен илим алып, билим алып, анан ишенсек, ошол эң туура деп ойлойм да. Анан мода үчүн, өзүн көрсөтүү үчүн эмес, өзүн башкалардын алдында акыл өрөтчү, башкалардан бийик сезчү аял катары эмес, баарыбыз биригип жашашыбыз керек. Баарыбыз бир коом болуп жашашыбыз керек. Баарыбыз бириккенде баарыбыз аялдын ордун бийик көтөрүшүбүз керек. Мындан ары кандай багытта иштейсиз? Мен психологияны улантам. Анткени өзүм деле ошол жаатта иштеп атам. Ошол жаатта иштеп атып, меники ушунун баары чыгып кетти да. Сиз психолог катары адистигиңиз бар, билим алгансыз, Ошону окугандарга жеткирип койсоңуз. Мен врачмын. Врачтар психиатрияны окушат. Бизде ошондой цикл бар. Биз гормондор, мээнин түзүлүшү, организм түзүлүшү жөнүндө түшүнүк болот да бизде биринчиден. Экинчиден мен психолог, сексолог деген өзүмдүн дипломум бар. Мен окугам жана азыр дагы окуп атам. Андан тышкары дагы башка курстарга дагы окуп атам. Психолог бул адамдын жан дүйнөсү менен иштеген адам. Психологдордун түрлөрү болот. Мисалы, мамиле тууралуу иштеген психолог, жан дүйнө тууралуу иштеген психолог, коомдун жан дүйнөсү менен иштеген психолог. Мен бүт багыттарды көрдүм. Мисалы, азыркы ызычуу мен коомдун жан дүйнөсүн козгой турган нерселерди окуп анан ошолорду айттым да. Андан тышкары сонун бизнес психология бар. Адамдын жүрүш турушунан эле анын ой жүгүртүүсүн байкай турган кинестетика деген бар, ал да психологияга кирет. Адамдын сөз менен адамга таасир берип койчу психология бар. Психологиянын багыттары көп. Мен дагы окуп изилдедим. Андан тышкары сулуулук. Менин аккаунтумда «Женщина под ключ» деп жазылып турат да. Демек, аялды бүт жактан өнүктүрүү, аялды бүт жактан өстүрүү. Сыртынан да, моралдык жактан да, бүт жактан, физикалык жактан. Демек, сиз мындан ары деле билим алууну улантып, ошол учурда мындай маалыматтык элге маалымат жеткирүүсүндө иштейсиз. Күчөтөм. Ушул эле багытта болобу же такыр башка багытка кетесиз? Кандай болот? Психология болот. Эми азыр диний теманы козгобойм. Өзүм постта жазгам, Куран алам, окуйм, изилдейм, Курандын ар түрдүү котурмаларын алам, окуйм, изилдейм. Арабчасын дагы оригиналын алып котортуп көрөм. Өзүм үчүн.
эл үчүн эмес, өзүм үчүн өзүм ошол нерседен көп нерсе алгым келип атат. Сексологияны азырынча кое турам. Анткени ал темалардын баарын изилдеп бүттүм, курс жазып койдум. Болду, ким керек болсо бекер маалымат жок болду. Төлөп сатып алып окушсун. Мен илимий чоң мээнетим да алчы. Ошо анан көбүнчө психология жана сулуулук тармагында маалымат берүүнү агартуучу иштерди өткөргөнгө. Мунун баарын убакыттан табасыз. Табам. Жардамчыларым бар. Үй жардамчым бар. Жолдошум бар, жардам бере турган. Убакыт табылат, убакытты туура үнөмдө деген сабагым бар. Убакыт табылат. Тайм менеджмент албетте колдоном. Түшүнүктүү. Алдыда иштериңизге ийгилик болсун. Анан акыркы суроо болсунчу ушул. Сизден ушундай кеңеш берүү, маалымат берүү максатыңыз эмне? Муну менен эмнени көздөп атасыз, эмнеге жетейин деп атасыз? Биринчиден мен өзүм ошо кеңеш берип жакшы жыйынтыкка жеткенде эмоция алам, мотивация алам. Бул мага өсүүгө чоң мотивация. Мына мен жакшы нерселерди айтып жеткизгенде айымдар: "Айнурчи, күйөөм менен жараштым. Күйөөм мага белек берип баштады. Күйөөм мурда качып кетип мен менен отурчу эмес, азыр өзү артыман ээрчип бир нерселерди айтып баштады. Мамилеси өзгөрдү" дегенде мен чын эле мотивация алам. Элдер мындай эмоцияны ала албай эле мотивация каяктан алам деп берет го. Эмоцияны каяктан алам деп бирөөнү сүйүп калып ага байланып, же күйөөсүнө байланып, же дагы бир эмеге байланып, тамакка байланып, тамак жеп, ылдап. А мен болсо ошодон алам. Мен ошодон кайф алам. Экинчиден, мен патриотмун болуш керек. Анткени патриот эмес адам мындай нерселерди өзүнө биринчи какка алып чыгарбайт да. Элимди жакшы көрөм, жеримди жакшы көрөм. Анан айымдарыбыз мынтип өсүп келаткан, менин аудиториям мен менен кошо өсүп келет, маданий жактан, руханий жактан өсүп келатканын байкап, андан дагы эмоция алам. Күчтөнөм кадимкидей. Ошо менин катталуучуларым, менин аудиториям, менин курстарымда окуган айымдар өстүрдү. Аябай өстүрдү. Ал мен аларды, алар мени. Ошол максаттарым ошол. Өзүмө жакшы эмоция алуу, элдерге жакшы кеңеш берип, айымдарды өстүрүү.